Атым Гуламжан кызы Бурабия. Мен бул жерге өзүмүн бир тууган ийним миграция боюнча келдим, маселеси боюнча. 2023-жылы Москва шаарында эмгектенип жүрүп, бир тууган ийним миграцияда жүрүп, Одноклассники сайты бар эмеспи? Ошол сайт бир эле лайк үчүн соттолуп кетти да. Бир эле флаг үчүн соттолуп кетти Москвадачы. Мен канчалык посольстволорго кайрылдым, бирок эч кандай жооп ала албадым. Сотко чейин 2 жыл боштондукта жүрдү ийним. Ал аралыгында посольстволор бизден 700 000 акча сурады. Адвокат бөлүп чыгарган жок да. Ошол малда чыгарып алса болот келе ийнимичи. Азыр ата-энем карапайым эл болгондуктан президентке жете алган жок, ошондуктан мен келдим бул жерге. Ошол маселени азыркы учурда ийним Москва шаарындагы Амурский областында Хабаровский край немесинде, лагеринде, ошондо неме түрмөдө жатат да. Азыр менин кайрылуумдун себеби ошол ийниме азыр эч кандай жардам бере албай атабыз да биз. Себеби мына консул посольстволор телефон номерлерин калтырган, биз онлайн жазган үчүн эч кандай жооп бербей жатышат да. Иштебеген эле телефон номерлерди калтырып койгон ал жерге. Соттун чечими качан чыкты, российский соттун? Соттун чечими 2023-жылы чыкты да. Анан ал ийниме айткандагы документтерге кол койдуруп жатып, документтерге кол койсоң, сен 2 жыл боштондукта жүрдү да ал жердечи сотко чейин. Ошол документтерге кол коюп, неме деди, сени ошо депорт кылып чыгарып беребиз деп кол койдурушкан да ал жерде. Ана менин кайрылуум ал жерде консул посольстволор ошончо кыргыз немелер туруп, иштеген жарандар туруп, менин ийниме эмне үчүн ошол жерде жанагындай тажик переводчик берип койгон да. Кыргыз эмес, тажик переводчик берип койгон. Сиз башкы прокуратурага кайрылдыңыз беле экстрадиция маселеси боюнча? Ошо калган соттолгон мөөнөтүн Кыргызстанда өтүү боюнча? Ооба, кайрылганмын. Кайрылсам ал бул жакка которуп бериң, кайрылганмын. Ал эже айтты да, бул жакта которулса карапайым, ата-энең да карапайым экен, бул жакта ийниңи кыйнап акча көп сурашат. Что ушул жерде эле калып немесин өтөгөн жакшы деди. Ошол жок, башкы прокуратурага арыз жазып, ушул калган мөөнөтүн ушу Кыргызстандын ичинде өтүүгө сиз ушу бердиңизби ушундай арыз? Жок, андай арыз берген жокмун. Себеби неме ал жактан мен сизге жооп берейин. Эки өлкөнүн ортосунда конвенция бар. Конвенция по переводу осужденных деп коет. Ошол жактан кыргыз жараны Россияда соттун чечими чыгып өтүп атса өзүнүн мөөнөтүн, аны болсо ошол Кыргызстандын мыйзамында мыйзамдаштырып ал жакта өкүмдү бул жакка калган срокту өтүүгө өткөрсө болот. Ошондо Кыргызстандын ичинде өтөт, ошолго арыз жазышыңыз керек сизге. Азыр мен толко жаш балдарым көп үчүн толко онлайн арыздарды, заявленияларды жазып атам, бирок бир дагы жооп беришпей атат да. Азыр бери чыксаңыз, биздин балдар менен барып туруп түшүндүрүп берет, кандай ошо экстрадиция боюнча кандай арыз жазыш керек. Ошол негизинде Кыргызстандын ичине алып келип берет. Азыр ал жакта ийним акча сурап неме этип атат, бирок биз ошол акчаны дагы киргизе албай атабыз. Себеби биз эч кандай жооп ала албай атабыз да. Азыр мына соттун төрайымында түшүндүрүү иштерин жүргүзбөсүн эжеке коюп туруңуз, азыр угуп алыңыз. Бул жакта менимче экстремистский материал болгон. Экстремистский материал таркатуу боюнча жалпы жарандарга маалымат, жанагы Facebook'та, Одноклассникиде, деги эле бүт соцсеттерде жана лайк басуу же бөлүшүү, поделиться кылгандардын баарын экстремистский материал болсо, Кыргызстанда деле, Россияда деле жоопкерчилик жазылган кылмыш жаза кодекси менен камак каралган да. Ошон үчүн этиаттаңыздар биринчиден. Анан сиздики эмнеге сизге жооп бербей жатат? Анткени сиздин ийниңиз 18 жашка чыкса керек да. Анан сиз ал мыйзамдуу өкүлү эмессиз, адвокаты эмессиз. Ошон үчүн ар бир жаран өзү кайрылыш керек. Сиз кайрылбай, адвокат кайрылыш керек, же жаран ийниңиз өзү кайрылыш керек. Мага мен мына Кыргызстандын ичинде иштеген консул посольстволор мага жооп бериш керек да, себеби алар Кыргызстандын. Азыр сизге мына прокуратуранын кызматкерлери сизге айтат да, көрсөтүп берет кандай арыз жазыш керек экен генеральный прокурорго деп, жана экстрадиция боюнча деп. Сизге азыр мына жардам беришет.